сода сат кылабы. Ошол белгиленген пляждын ичиндеги кызмат көрсөтүүнүн баары ошол пляждын ээси бериш керек. Ошол чектеп бериш керек. Маршрутун ошол көрсөтүш керек. Канча скутер келип иштейт ошонун аймагында. Анан эгер диги скутер келе турган болсо, бияка билдириш керек. Укук коргоо органдарына. Ол келип мен пляжда баш ийбей, өз билгенин кылып, өзүнүн маршруту менен жүрүп атат. Анан булар чара көрөт. Же тазыр чыгарат ошол жактан. Көлдүн жээгиндеги эс алуучулар үчүн иштетилген техникаларды облус башчысы көзөмөлдөө керектигин белгилөөдө. Анткени алардын эскилигинен көлдүн учурунда ар кандай өлүм менен коштолгон окуялар катталып келген. Ошон үчүн азыртадан аларды эске алып, техникалык коопсуздукту көзөмөлдөп, тиешелүү чараларды жүргүзүү керектиги жыйында айтылды. Канча теплоход жүрөт көлдүн үстүнө, ушунун баардыгы толук кандуу салык төлөбөйт. Эгер барып төлөй турган болсо, бизде көбөймөк. Салыктын көлөмү дагы. Ал жерде былтыр мурун аким менен көз отуруп алып эсептегенбиз. Канча киши кирип чыгат, канча жолу 2 сааттан боло, 1 сааттан боло булам толтура кишилер түшүрөт. А бул миңдеп төлөйт болгон салык. А доходу мунуку 5 жыл доходдор. Ошол эле тепловоддор боюнча экологдор бар буякта. Саркындын суусун, ошонун ичине кирип туалетке барышат, кол бетин жууйт. Bunun susu kayda tövde teşkil edildi. Kölün içine tövbe atsa bu. Je bir asmaşlarının doğru olacak olsa gerek. Je var mısırlarının doğru çıkan. Çoban ata, azamat. Var tüzüştü. Onun için bunlardan puan bir ayet etesiniz. Yanarlı sarkın susu çoğulgan zepli. Je kamera başlar uşakta. Şundan tövüş gerek. Bu zirede gösterme için kıl koyuş mümkün. Biraz köpçülüğün gölge koyatın. Ошол көзөмөл силерде. Көзөмөл алыш керек. Анан жанагы скутерлер зонирование боюнча кургак калсын жерин бөлүп беребиз. Айыл өкмөт администрациясы бөлүп бересиздер. А суунун үстүнө сиз контролдоп бересиз. Жана качып атат атпайбы? Муну качырбаш керек. Аягына чейин кубалап жетип, ормой отурабыз. Жазасын берип, эгерден жөнөдөн мындай кызмат көрсөтүп акчасын чөтөгөн сабаттын болсо болбойт. Ар биринин эсеп чөтү болуш керек. Өзүнүн көрсөтүлгөн маршруту менен жүрсүн. Антпесе жанагындай болгон. Эл көбөйгөн кезде кырсык катталат. Өзү ташып жүргөн бирөөнү кулатат, же бирөөнү сүзөт. Ошон сиздер сунуш барбы? Былтыр сунуш даярдап келемдер. Кандай ошону чечебиз? Анан могу скутерлар эмелер боюнча, теплоходдор боюнча, чоң боюнча бизге жеңилди. Биз ар бир як клубка уже видео камерада отпайбыз, биз койдурганбыз аны. Администрация президент бизди эметкенде биз бул Асфандиярга да койдурганбыз, тиги як круизге да койдурганбыз. Бир жерде эме договорлор бар, аны биз көзөмөлгө алабыз да, бизди эметкенде алар кандай келип сливать этип берет, кандай эмет эмелер бар, аны көзөмөлгө алабыз. Анан бул жанагы лицензияны именно бул жана пассажирский берип болгонда, жана пассажир ташыгандар карачы, а скутер ташыгандар жанагы кайга күнү сүрөт да. Алар просто патент алат да. Эбирөө барып эле налоговый менен азыр сунуш киргизилген, налоговый менен патент болуп атканда биз менен кеңешип туруп, биз техосмотрун биз азыр туктатмай дагы эч кимге эчтеке жүрө албайбыз. Азыр мурун изношенный, морально изношенный немелерди келип каттап чыгды. Эми положение ошондой экен, биз министрликке жеткизип, азыр эчтекесин каттабай дагы. Жокко чыгара алдык да көп нерсеничи. Антпесе уже болбой атат да. Азыр сезон башталганда биздин көлдө эле эмес ал. Тетиги Бишкектен бүт жерден бери келишет да. Баары сүйрөп келишет, любой жерден кирип кетишет. Ошол сунду айтып, ушул положенияга өзгөртүүлөр киргизип атат. Скутерлер eski, техникалық алда оны емес та. Адамдар çok үшін мүмкін, шығарып кеш мүмкін. Тәңға көрме шығатқан қайықтарында техникалық алдан мұндай. Олда. Бұларда сіздер қарап бересіңіздер. Оның дағы өте үзгенше белгіленіп келіп, ер скутерлерді, ер қайықтарды, мен жолда айтқандай оқушы балдар жүрді. Сіздер көзіңізді есесіздер, бірақ көзіңіз жоқ та практически. Оның қалды сүрдекті мұнша. А ел барды бізге билікке, жетті билікке.
Кыргызстанда туристтерди кызыктыра турган бирден бир артыкчылык бул Ысык көлдүн таза суусу. Бирок эл көп барган айрым пансионаттарда тазалык маселеси жолго коюлбай, эс алуучуларды иренжиткен көрүнүштөр болуп келген. Көрүнгөндүн баары, келгендин баары шатып тиги болот. Ушунун баарын ушу жерге таштайт. Экологияны бузат, машинасын каалаган жерден айдап берет. Ушул жерге от жагат, чатырып тиги ошол жерде жашап жүргөн учурлар да болот. Ушул боюнча да бир кандайдыр бир алгоритм ойлоп чыкпасак, эгерде ал жерге барып тигип бүт эл жайгашылгандан кийин кууп чыгыш да кыйын, көзөмөлдөш да кыйын. Ошондой эле облус аймагында балык өстүрүүнүн экономикалык пайдалуулугу жана аларды сактап, корун көбөйтүү маселелери олуттуу бойдон калууда. Мыйзамсыз балык улоого карата учурда күчөтүлгөн тартипте рейдтер жүргүзүлсө дагы, айрым аймактарда балыктарга кол салгандар дагы деле катталып келет. Дислокация деген туура болуп атат да, туура болуп атат. Анткени булар уруксатты бере берет. Азыр браконьер бүгүн түндө да кармады. Түнү менен уктабай балдаштыр. Президенттин 131 жарлыгы боюнча сиздер берип атасыздар. Алар биз мындай көлгө эс алган чыгабыз деп алып атат. Күнүгө браконьерство менен заниматься этет. Максаты бөлөк. Туристтик сезонго карата облус аймагында даярдыктар көрүлүп, пландар түзүлүүдө. Анда эс алган чет элдиктерди, жергиликтүүлөрдү көлдүн жээгинде шарты менен тозуу керектиги көргөзүлгөн. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.